Видеону баштаардан мурда баарыңыздардан суранып кетебиз. Эгерде биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться басышын басып коюңуз. Бул сиздин бизге кошкон эң чоң салымыңыз болот. Баарыңыздарга чоң рахмат. 1xbet ишенимдүү букмекер. Ссылка аркылуу кирип өз учка ээ болуңуз. Сизди 100% бонус күтүүдө. Эсепти кантип толтуруу ошол жакта бар. Мамлекеттик ишмер Исхак Раззаковдун өмүрүндөгү урунттуу 10 учур. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коомда таза болот деп айткан мамлекеттик ишмер элдин уулу Исхак Раззаковдун жасап кеткен иштерин унутуп коюуга мүмкүн эмес. Ал өз турмушунда катуу тагдырды бала кезинен башынан өткөрүп, ага карабастан зээндүүлүгү, зиректиги менен билим алууга умтулган. Элинин керегине жараган эр азаматтын башынан өткөн урунттуу учурларын баяндамакчыбыз. Исхак Раззаков 1910 жылы жарык дүйнөгө келген. Үй бүлөсүндө уул төрүлгөн атанын кубанычы коюнуна батпай, тапкан ташаганын баласына жумшайт. Жашоонун оор соккусу ошондо эле башталып, Исхак Раззаков 3 жашында апасынан айрылат. Атасынын Гүлхан аттуу эжеси Исхакты колго алып чоңойто баштайт. 1918 жылы элде түшүмчүлүк болбой, эл катуу ачарчылыкка туш болуп, ар ким өз жашоосу менен туш-тушка тарай баштайт. Ошол мезгилде Исхак атасы, эжеси, чоң апасы болушуп, Ташкенттин Курама айылында жайгашкан таякеси Абдулланыкына көздөй жөнөшөт. Ал учурда унаа деген жок, жөө жолдон тилемчилик кылып жүрүп отурушат. Баткенден Ташкенттин Курама айылына жетиш үчүн Ходжентти басып, Сыр дарыяны ашып, Бөксө тоолорду өтүп, анан Курама айылына жетишмек. Жолдон тилемчилик кылып, ар кандай азапка туш болуп отурушуп, Исхактын атасы катуу ооруга чалдыгып, токтогон аймактагы мечитке атасынын акыбалы жакшырганча калып калышат. Бирок жабышкан оору жанды койбой, Исхак 8 жаш кезинде атасынан айрылат. Исхактын эжеси Гүлхан апасын жана кызын алып алып, Хорасанга кайтат. Ал эми 8 жашар чыйрак Исхак эжеси менен кош айтышып, жолдо кошулган тилемчи менен таякесин көздөй жолун улап жөнөйт. Ходжентке жеткен соң, ал жактагы боорукер адамдардын арты менен жетим балдар үйүнө жайланышып калат. Ошол кезден баштап Исхак Раззаковдун жашоосунда чоң өзгөрүүнүн башы башталганын күндөлүгүнө жазып кетет. Жетим балдар үйүндө келечектеги мамлекеттик ишмер элдин уулу тың окуп, орус тилин өздөштүрөт. Менин жашоомдо жаңы белгисиз дүйнө ачылды. Мен ири кубанычтын даамын таттым деп эскерип жазат Исхак Раззаков. Ошондой эле зээндүүлүгүн байкаган балдар үйүнүн тарбиячылары Исхакты келечекте элдин уулу болоруна, ак кызматтарда иштээринен күмөн санашкан эмес. Исхак Раззаков өлкө үчүн жасап кеткен иштери ат көтөргүс. Ал бир гана Кыргызстанга гана эмес, коңшу Өзбек Республикасынын экономикалык өсүшүнө да ири салымын кошкон. Суткасына 15-18 саатка чейин иштеп, республиканын билимин, айыл чарба өнөр жайын, бир топ курулуш иштерин өркүндөтүп кеткен. Эл үчүн күйгөн элдин уулу эле. Раззаковдун республикабыз үчүн иштеген зор иштери гана эмес, анын адамдык сапаттары да бүгүнкү күнгө чейин эл эсинде сакталып, аңыз болуп айтылып келе жатат. Раззаковдун эли үчүн өзгөчөлөнгөн ишмердүүлүгү, элине болгон камкордугу Москвадагы тоталитардык башкаруу бийлигинин сазына баткан жетекчилерге жаккан эмес экен. Ар кандай куру шылтоолор, далили жок фактыларга таянган жогору жактагылар 1961 жылы 9 майда Исхак Раззаковду кызматынан бошотушкан. Кызматтан бошогондон кийин дагы ал оор тагдырга учураган. 2 уулу кайтыш болуп, кызы оорукчан болуп калат. Небереси да оорукчан. Исхак Раззаков астма оору менен катуу ооруп, өлөрүндө мекенимдин бир уч топурагы буйруйбу деп жатып көзү өткөн экен. Насирдин Байтемиров Кыргыздарга өткөндө кут 2 жолу түшкөн дешет. Биринчи кут Жусуп Абдрахманов болуп түшсө, экинчи жолку кут Исхак Раззаков болуп түшүптүр. Бирок түшкөн кутту кут сыягындай күтүп албаптырбыз. Исхак Раззаковичти учкан кометага салыштырам, койруктуу жылдызга. Мындай жылдыз кылымдарда бир келсе келет, бирок келгенде да артында жапжарык из калтырат деп эскерген залкар инсандар. Исхак Раззаковдун сөөгү 2000 жылы 1 июнда Кыргызстанга алынып келинип, бардык жөрөлгөсү менен коюлду. Кыргыз эли өз уулунун астындагы өз озуйпасын кеч да болсо мен күйбөсөм, анан ким келип күйүп кызмат кылып берет? Айтыңызчы, ким? Кыргыз эли чыган уулдарга бай. Исхак Раззаков өз элинин эсинде легендарлуу инсан болуп кала бермекчи. Раззаков Кыргызстан ССКсынын биринчи секретары болуп башкарып турган. Анын үстүнө согуштан кийин кыйналып турган өлкөнү жаңы өнүгүү багытына алып чыгуу милдети жүктөлгөн. Мени балдар үйү тарбиялады. Мен ата энесиз өстүм. Ошон үчүн балага ата,
канчалык керек экенин жакшы билем. Келечектеги саясий мамлекеттик партиялык ишмер 1910-жылы 25 октябрда азыркы Баткен областынын Лейлек районунун Хорсон кыштагында туулган. 3 жашында апасынан, 5 жашында атасынан айрылган. Жакын туугандары аны Ходженттеги балдар үйүнө тапшырат. Ал жерде ошол убакта казак, кыргыз, өзбек, тажик улутундагы балдар тарбияланчу. Бизде сенде балдар бар. Жакшы окуйсуң, жакшынакай адам болосуң. Атың ким? Исак. Жаш кезинен тартып башка балдарга караганда жаңы билимге умтулуусу менен китеп сүйүп окуганы менен айырмаланып турчу. 9 бутакка көчсөм 79500 болуп чыкты тага. Кыргыз болгонуна карабастан ошол эле жерде орус, өзбек, тажик тилдерин эркин сүйлөп алчу. Ички дүйнөсү интернационалист адам болчу. Бул биздин шаарыбыздын сааты. Чык деп жүрүп турат. Саатта канчага коебуз? Саат деген шаардын так ортосунда турат деп укпадыкпы? 1923 аны Ташкентке которушкан. Ал жерде экинчи деңгээлдеги Наумут атындагы интернатка тапшырган. 1925 жылдан 1929 жылга чейин Ташкенттеги Узбек агартуу институтунда окуган. Кийинки 2 жылда Самаркандтагы Сода техникумунда мугалим болуп иштеген. 1931 жылы Москвадагы Криши Жановский атындагы Пландо институтуна тапшырган жана плановик по энергетика деген кесиптин ээси болгон. Институтту аяктап жатып, отун энергетикалык ресурстарды рационалдуу пайдалануу деп аталган темада дипломдук иш жазган жана кийин ал дипломдук ишти китеп кылып чыгарууга рекомендация берген. Ошол мезгилде бул Исхак Разаковдун эң чоң жетишкендиги болгон. Москвада окууну аяктап келгенден кийин Исхак Разаков Өзбекстанга кайтып келген жана республикалык чоң кызматтарда иштеген. Саясий ишмердигин Өзбекстандын Госпландын отун энергетик бөлүмүнүн башчысы болуп баштаган. Кийин Өзбек элдик комиссарлердин кеңешинин башчысынын орун басарлыгына сунушталган. Исхак Разаков Өзбекстанды согуш убагында жана согуштан кийинки убагында өсүп өнүгүшүнө чоң салымын кошкон. Кыргызстанга Исхак Разаков тажрыйбалуу мамлекеттик ишмер болуп кайтып келген. Сталинге Разаковду өзбек башчылары өздөрү сунуш кылышкан. 35 жашында СКнын КПССтин Исхак Разаковду Кыргыз АССРнин министрлеринин кеңешинин башчысы кылып жөнөтүшкөн. Товарищ Сталин, я постараюсь оправдать ваше доверие. Буду служить советскому народу. Андан кийин СКнын КПнын биринчи секретарынын кызматын ээлеген. 1967 жылы Исхак Разаков пенсияга чыккан. Бирок чыныгы чындыкты эч бурмалабай Американын, Англиянын басма сөзү гана басып чыгат. Анда Хрущев Орто Азиядагы ленинчил, сталинчил акыркы кадрда кызматтан алды деп жазышат. Ал башкарып турган жылдары Кыргызстанда 20 чоң өнөр жай ишканалары ачылган. Лебединовка, Алемеддин гестери, Кызыл Кыя, Сүлүктүү шахталары, Канттагы түстүү металлдар кени, Ош электромеханикалык заводу, Кыргыз автомаш, Талас кирпич черепица заводу. 1948 жылы 172 километрлик кант балыкчы темир жолу бүтүрүлгөн. 1950 жылы өлкөдөгү темир жолдорду жалпы узундугу 368 километрге жеткен. Орто Токой суу сактагычы курулган. 3000 гектардан ашык кайракы жерлерге суу жеткирилип, ал жерлерге миңдеген үй бүлөлөр көчүрүлгөн. 1945-1960 жылдагы кыска убакытта 59 завод, фабрикалар жана 49 кичи цех участкалар курулуп ишке киргизилген. Бул биздин кичи өлкөбүз үчүн чоң ийгиликтер болчу. Биринчи жолу суу транспорту ачылган. Биринчи жолу Фрунзе троллейбус линиялары тартылып иштей баштаган. Ал тажрыйбалуу инженер техникалык адистерсиз өнөр жайды көтөрүү мүмкүн эместигин жакшы түшүнгөн жана ошол убакта КНУ жана Дене тарбия институту, Кыргыз кыздар педагогикалык жана бир катар пед институттар ачылган.
Исхак Разаков 1954-жылы Фрунзе Политехникалык институтунун өлкөдөгү биринчи инженердик жогорку жайдын түзүлүшү демилгеленген. Мындай чечмелерди бир гана Москвадагы башкармачылыктагы адамдар чечкен. 1960-жылы башталгыч класстарга түшкү тамак менен ички бюджеттин каражаттары менен камсыз кылуу демилгелеген. Ушул кадамы үчүн Исхак Разаков чоң сынга кабылган. Аларга Фрунзеде коммунизм Москвадан биринчи куруп жатат деген айыптоолор айтыла баштаган. Бул өтө чоң ийгилик, ошол эле учурда коркунучтуу дагы кадам болчу. Адамдын кайсы жерде төрөлгөнүн эмес, улутуна эмес, анын адамдык сапатына, билимине, тазалыгына, уюштуруучулук жөндөмүнө караганыбыз туура деп эсептеймин. 1958-жылы ал өлкөдөгү жогорку окуу жайларда 3477 студент аяктаса, алардын 544 гана болгон. Ошол эле жылдары 7 техникумда 2960 студент окуса, алардын 300 гана кыргыздар экенине наразы болгон. Жана бул фактыны улуттук өлкө үчүн кечиримсиз деп айткан. Артынан биринчи орунду ээлегенин билесиз да. Алдынан эмес, артынан биринчи. Ошонун өзү эле сизди ойлондурдубу? Биз Исхак Разаковдун ушул алтын сөздөрүн эч качан унутпайбыз. Сени менен мага окшогон адамдардан турат. Эгерде сен ак болсоң, мен ак болсом, коомда таза болот. 1979-жылы 18 мартта кыргыздын чыгаан уулу Исхак Разаков Москвада көз жумган. Мекен кусалыгы, анын кадырын андан алыста жүргөн гана адам билет. 1960-жылы Хрущевдин учурунда өлкө үчүн чоң кызмат кылган адамдын артынан тинтүүгө түшүшкөн. Өлгөнүнө 20 жылдан кийин маркумду сөөгүн өз өлкөсүнө алып келишкен, чоң сый урмат менен алаарча көрүстөнүнө коюшкан. Эң башкысы бардыгыбыз бул улуу инсанды эч качан унутпашыбыз керек. Бул инсан тууралуу китептер жазылды, канчалаган ырлар жазылды. Ошо бул тууралуу кино тасма дагы тартылган. Кыргыздын тарыхында кыргыз үчүн деп күйгөн адамдарды унутуп койсок уят болот. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздерге видео жаккан болсо, сөзсүз лайк басыңыздар жана башка инсан менен бөлүшүп, комментарийге кийинки видеодо кайсы инсанды көргүңүз келип жатат, ошол тууралуу да сөзсүз калтырыңыз. Бул Москвадан келген текшерүүчү. Разаковдун сунушу менен текшерүүчү азыр анын үйүнө барат. Ошол учурда Союздук республикалар ичинде биргелешкен кылмыш иштеринин бети ачылып, күнөөкөрлөр кармалып жаткан. Бул чуулгандуу окуяга катыштыгы бар деп, укук коргоо органдары Фрунзедеги октябрдын 40 жылдыгы менен Аламүдүндөгү трикотаж токуу фабрикасынын жетекчилери баш болгон 32 адамга кылмыш ишин козгоду. Анткени бул ишканалардын цехтеринде жашыруун чет өлкөнүн үлгүсүндөгү өтө таңкы истелген кийим-кечелер тигилип турган. Кылмышкерлер баарын байкаштыра, астыртан билгизбей Разаковдун аялына да өздөрү тиккен кундуз жакалуу пальто тартуу кылышат. Албетте Разаков аны билген эмес. Аялы да бул тууралуу ага эч качан айтпаган. Тергөө иши татаалдашканда кылмышкерлер пальто жөнүндө Разаковго жашыруун билдирип жардам сурайт. Мындай нерседен кабары жок Разаков иштин чоо жайын түшүнгөндө баары мыйзам жолунда болуусун талап кылат. Ошондуктан бүгүн текшерүүчү Разаковдун сунушу менен анын үйүнө келди. Ал кылмышкерлердин көрсөтмөсүнө ылайык берилген пальтонун жакасын сөккөндө артында тигилген фабриканын этикеткасы бар деп жазып бергендерин текшергени келди. Жолдош Исхак Разакович, водитель телефон çaldı. Бул жака келе берсинби? Жарайт, бул жака келе берсин. Макуланды. Позвольте. Да. Вот подтверждение их слов. Вот написано «Государственная фабрика, Киргизская ССР». И здесь написано название фабрики. Партия бизге чоң ишеним көрсөтүп, ушул республиканы башкарууну ыйгарып берген соң, мен таза ак иштеп, адилет башкарып, башкалардан да ушуну талап кылуум керек. Бул менин милдетим. Мен үй билем, биринчи кезекте менин аялым. Бул жагынан мага жардам берүүгө тийиш. Өзүң билгенде биздин коом сени менен мага окшогон адамдардан турат. Эгерде сен ак болсоң, мен ак болсом, коомда
Ушуну менен биздин видео аягына чыкты достор. Каналга жазылып өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Кийинки видео ким жөнүндө болсун ал нерсени дагы жаза кетиңиз.